Урматтуу улуу журтум, калай калкым. Мен бул мүмкүнчүлүктөн пайдаланып, өзүмдүн оюмду буга чейинки чогулткан көйгөйлөрүмдү ушул мүмкүнчүлүктөн пайдаланып айтайын деп атам. Эми могу кырдаалга байланыштуу элдин дагы мындай толкунданып, акыйкат үчүн мындай жеңиши, бул жеңишке бул салым кошкон жаштардын ушунчалык чечкиндүү кадамдарына аябай сүйүнүп атам. Бул ошол эң биринчиден мындай нерсени ачык айтыш керек. Жаштардын жеңиши. Ошол элдин каалоосу. Анан ушу менен элди куттуктап коеюн деп атам. Эми буюрса бул жакшылыктын нишанасы. Бул эл каалаган эл башына ошондой адамдарды алып келип атпайбы? Бул өтө чоң, бул дүйнөдөгү чоң бир жаңылыктардын бири деп мен баягы кубанып ушундай айтаар элем да. Себеби элдин каалоосу, элдин ошондой бир акыйкатка суусап, кандайдыр мындай бир бул Кыргызстанда эми буга чейин эми баягы мен эми сүрөтчү болгондойун ошол сүрөт өзүмдүн өнөрүм тууралуу ошол көйгөйлөрдү айтайын деп атам да. Эми азыр кечээ күнү ошол тиги Кемин жакта болуп келдик. Ошол аксакалдар чогулуп, баардыгы тең ошол аябай мындай саясатка, азыркы кырдаалга терең маани берип, өзүнчө мындай эксперттен дагы мыкты мындай ошол акыбалды мындай талкуулап атканына таң калдым да. Элдин баардыгы тең ушунчалык бир ар бир нерсеге, ар бир адамдын кыймылына, ар бир адамдын даражасын, ар бир адамдын мындай бир ички кубатына мындай терең маани берип, ошого мындай ишеним кылганы мындай бир бул жакшылыктын нишанасы. Себеби мына бул бийликке келип аткандардын эми баягы 100% болбосо дагы жарым жалтылай ошол эл каалаган адамдардын келиши бул аябай бул элдин жеңиши деп ойлойм. Эми буюрса мунун баардыгын тең эми мен баягы тилек кылып атам. Элдин каалоосу, элдин эңсеген бир мындай бир мүддөөлөрү акырындык менен иш жүзүнө ашаарына мен мындай тилек кылып атам да. Эми бул сүрөтчү катары бул элдин мындай улуттук бир баалуулуктарына, ар бир элдин эми кыргызда айтат, ар бир улут бул ыйыгы болбой бул улут болбойт. Ошондой ыйык улуттук бир баалуулуктарыбызга биз терең маани бербей, ошол нуктан алыстап калгандыгыбыз менен баягы сүрөтчү болгондойун ар бир ошол чыгармага токтолгондо ошол кыргыздын тарыхы, кыргыздын ички маданияты, кыргыздын бул дүйнө таанымдарын ошол терең изилдеп, терең караганда бизде ушунчалык чоң бир күч, чоң бир ушундай бир руханий байлыктардын бар экенине анткени ошол анын баарын сезип атасың да ошол чыгарма аркылуу. Ошол баалуулуктардын баардыгын тең эми алып чыга турган мындай учур келди го деп ойлоп атам да. Ошонун тегерегинде ошол эң бир мындай баса мындай айтып кетер элем да. Биздин жанагы биздин улуу кемеңгер даанышман жазуучубуз Чыңгыз Айтматов айтып атпайбы? Ар бир элдин ошол өзүнүн мындай баалуулуктары, ошол Манас жөнүндө айтып атканда, Манас бул кыргыздын рухунун туу чокусу деп атат. Ошол руху болмойюн, ошол рухка, ошол элдин өзүнүн духуна терең маани берилбей, ошол элдин ошол улуттук бир баалуулуктарына мындай ошого бир мындай маани бере турган учур келди го деп ойлойм да. Ошонун баардыгы тең бул мындай өзүнүн бир маданиятына, өзүнүн бир дүйнө таанымына мындай байланышы бар экенин көрүп атам да. Анткени бул сүрөт өнөрүндө азыр мына бул шаарды көрүп атпайбы? Шаардагы ошого терең маани берилбей атканы бул өтө өкүнүчтүү да. Мисалы архитектура болобу, скульптура, бул интерьер, экстерьер дейт. Ушулардын баардыгына тең эми Кудай буйрса мен тилек кылып атам. Ошол бийликке келгендер ушуга терең маани берип, ушу ар бир биздин ата бабалар таштап кеткен оймо чиймелер, орнаменттер, байыркы тамгалар, белгилер, эми булардын баардыгы тең эми мындай иликтеп келгенде кыргызга таандык нерселердин баардыгын тең өзүнчө мындай композиция кылып, эми колуман келишинче ошолордун баарын чогултуп, баардыгын мына китеп кылып да чыгардым, элге тартуулап жүрөм. Эми муну буйрса аябай сүйүнүп атам. Ошого мындай терең маани берип, жаштардын кайрылып, бул ошол элге керек экенин билип, мындай чогулуп өзүнчө бир мындай бир жамаат кылып, ушулардын баарын жайылтсак деген чоң тилек бар. Эми буйрса бул бийликке келген биздин аткаминерлер дагы ушуга мындай кичине болсо дагы бир маани берип,
бизге мындай бир мүмкүнчүлүк берет деген тилекте болуп атам. Себеби эми бул баягы айтканга жеңил, бирок биздин жасап аткан иш, мен балдарга да айтып атам, бул өтө зор тема. Бул тема бул Манас темасы. Себеби ошол өзүбүздүн ошол улуттун мындай кармана турган, улуттун ошол өзөгүндөгү тетиги тунук бир булагы, бул ошол өзүнүн улуттук өзгөчөлүгү, улуттук өзүнүн мындай жүзү, улуттун өзүнүн бир мындай бир улуттук бир баалуулуктары ошол Манас менен байланыштуу. Ошол Манаста ошол кыргыздын ким экени, кандай эл болгондугу ошого камтылып, ошол кут катары, код катары кирип кеткенин мен ошол баягы иликтеп, изилдеп атып, ошол менен мен сыймыктанып, мен ошол аркылуу ошол Манастын ошол композициясын, Манастын бир жылт элесин алып алып дүйнөгө чыгып, аябай өзүмдүн элим жөнүндө мактанып, өзүмдүн кыргыз эли ушундай бир маданиятты жараткан, ааламда жок, теңдешсиз ушундай бир улуу бир адамдык, улуу касиеттердин баарын өзүнө сиңирип, улуу адамдык, улуу бир мындай бир маданияттын баарын алып жүргөн, дүйнөгө мындай жарыгын чачырата турган эл экенин даңазалап аябай сүйүнгөнүм бар. Бирок биз кандай болгон күндө дагы ошол өзүбүздүн, мен баягы каалам, улуттук бир жүзүбүздү, улуттук бир мындай бир аң сезимибизди, улуттук ар намысыбызды мындай курчутуп, ошол жаштарды ошо менен бир даңазалай албай атабыз, ошону бир жайылта албай атабыз, ошону мындай кесепети азыр мына бул жаштарга тийип атат. Ошон үчүн биз кандай болгон күндө дагы биз ошол улуттук баалуулуктарды, өзүбүздүн ар бир улуттун ошол мындай сыры ошол тарыхында катылган экен. Ошол биздин эми азыр бул тарыхтарды эми баягы мындай кичине казып карап көрсөм, биздин тарых өтө кенен экен. Өтө мындай сыры дагы эле чечмеленбей, дагы эле алып чыга албай атканыбыз бул өтө өкүнүчтүү болуп атат да. Эми мен ойлойм, кандай болгон күндө дагы биз ошол улуттун өзүнүн тарыхын, улуттун ошо дүйнө таанымын, улутка байланышкан ошондой бир нерселерди, ошол кино жамааты болобу, бул чыгармаларда болобу, бул алып чыксак, бул элге өтө пайдалуураак болот эле. Тилекке каршы бул өтө ушул мындай каралбай атат да. Себеби азыр ар бир дүйнөлөшүү учурунда биз ошо дүйнөдөгү ошо илимди, билимди ар бир улуттун жакшы нерселерин өзүбүзгө сиңирип, бирок биз өзүбүздүн кыргызчылык, кыргыз өзүбүздүн менталитетибизди, кыргыздын өзүнүн жүзүн сактап калсак жакшы болот эле. Бул өтө чоң маанилүү, өтө чоң бир мындай бир чоң көйгөйлөрдүн бири да. Ошон үчүн биз кандай болгон күндө дагы азыр бул жаштарды эң биринчиден ошол могу маселе калып калды, кыргызды сүйгөнгө, ошол өзүнүн улутун сүйгөнгө, ошол улутчулдук, ошол улутмандык, ошол өзүнүн улутунун өзгөчөлүгүн, мисалы ошол жанагы биздин жанагы улутчул деп Касым Тыныстанов, Жусуп Абдырахман, акыркы мына Исхак Разаковдарды ошолорду көбүрөөк даңазалап, ошолор жөнүндө көбүрөөк айтып, ошолордун жасап кеткен иштеринин баардыгын тең мындай көбүрөөк келечек жаштарда, ошол жаштарга ошолорду бир даңазалай албай атабыз. Ошол өзүбүздүн кыргыздын ушундай баалуулуктарын көргөзө албай атабыз. Ошонун баарын көргөзүп, ошонун баардыгын тең алып чыгып, ошонун баарын тең эми даңазалай турган учур келди. Ошол өзүбүздүн жанагы бул Манасты да эми ушуга чейин ачып, ошону кененирээк элге жайылта албай, ошол кененирээк айта албай, кененирээк элге сиңире албай келатканыбыз бул өтө өкүнүчтүү. Эми ошого азыр мына эл журт козголуп, мына азыр улуттун, элдин өзүнүн аксакалдары ушул нерсеге терең маани берип, ушул нерсеге мындай кол кабыш болот деп чоң ишенем. Анткени могу кийинки аксакалдар айтты эле, Майрамкул, бул Манасты эле даңазалай бер. Бул сенин ошол элге кылган ошол жакшылыгың ошол болот деп. Анан могу кийинки азыр мен могу туугандарыма айтар элем, мына могу балдардын бул элге өтө бир мындай коркунучтуусу бул билимсиздик, өтө коркунучтуу. Ошол балдарды эми жок дегенде өзүбүз эми ушундай болуп калды, эми балдарыбызды ушул билимге сугарып, билимге терең маани берип, балдардын келечегин ойлоно турган учур келди. Ошол балдарды ошол эң биринчи өтө билимге, мына азыркы замандын дагы технологиясын, азыркы замандын дагы билимин, азыркы Европанын да билимин, техникасын да үйрөнбөсөк биз артта калып калабыз. Ошон үчүн ар бир ошол жана учуруду, ошол заманыңды тааныбасаң шоруңан айрылбайсың дейт. Ошол заманга ылайыкташып, ошондой бир өзүбүздүн мына Кыргызда азыр да бар, ошол Кыргыздын мыкты мындай бир чыгаан уулдары бар. Эми ошолордун баардыгы тең эл көтөрүп, эл ошолордун баарын керек болсо суранып, бийликке кое турган ошондой бир мындай учур болуп калды да. Мына ошол Садырды мына эл алып келип коюп койбодубу?
бул ошол аябай мен сүйүнүп атам да. Ушундай нерселерди акырындык менен ошол айыл өкмөтүнөн баштап жана мектептин директоруна чейин ошол эл өзү мындай бир чоң мындай тегерек үстөл кылып, ошонун жанагы эң биринчиден ошол улутчулдугун биринчи мындай критерий кылып, андан кийин ошол өзүнүн кесипкөйлүгүн, ошол кызматты көтөрүп кете алабы, ошол кызматтыкты ошол иштеп, ошондон ошол майнап чыгара алабы деп элдин мындай талкуусунан коюп, элдин ошол элдин каалоосу менен ошондой бийликке, ошондой ар бир жанагындай элдин башына келе турган кызматтарга эгер элдин каалоосу менен коюлса, биздин эл эстүү эл, бат эле оңолуп кетебиз. Биз бат эле мындай жакшы жолго түшүп кете турган элбиз. Анткени биздин ошондой бир кудуретибиз бар. Бизде ошондой кыргыз элинин ошондой бир мындай бир касиеттери бар. Билимге, өнөргө мындай бат өздөштүрүп, бат таанып, бат үйрөнүп кете турган ошондой бир мүмкүнчүлүктөр көп экен. Ошого кандай бир деңгээлде ошол эл дагы кайдыгер карабай, ошондой жигиттердин баардыгын тең алып чыгып, ошондой жигиттердин баардыгына тең ошондой мүмкүнчүлүк берсек, бул жакшылык болор эле. Анан менин тилегим, эми буюрса, менин тилегим ошол өзүбүздүн улуттук жүзүбүздү жоготпой, өзүбүздүн бир манасыбызды көбүрөөк таңазалап, улуттук касиеттерибизди көбүрөөк алып чыксак, ошол биз, менин тилегим ошол да. Ар бир улут ошол өзү ыйыгы болбой эл болбойт дейт. Ошол өзүбүздүн ыйыгыбызды, өзүбүздүн улуттук өзөгүбүздү, өзүбүздүн улуттук нугубузду сактап калсак деген тилегим бар.